Meni эч ким кошоматчы деп айта албайт. 120 депутат кийинки шайлоого барганга акыңар жок десе, мен ошого макулмун. Урматтуу кесиптештер, мекендештер, президенттин кууп аткан өлкөдө, премьер-министрин кууп аткан өлкөдө, спикерин кууп аткан өлкөдө 2 айга спикер болуш бул карьера эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Канат Кадыканыч, биринчи жолу парламенттин тарыхында оппозиция талапкерин көрсөтпөй сизге добуш берди. Биз сиздин фамилия үчүн эмес, биз мамлекеттүүлүктү сактоо үчүн добуш бердик. Американын, Европанын, Япониянын прессасы Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жоголуп баратат, өлүп баратат деп жаздык. Биз бүгүн жооп бердик. Биз бүгүн мамлекеттүүлүктү сактап калууга бир кадам алдыга жылдык. Биздин депутат болушубуз, биздин спикер болушубуз, биздин өкмөт башчы болушубуз бир тыйын. Эгерде Кыргызстан эгемен мамлекет болбосо, биз бөлөк чоң державаларга кул болуп калышыбыз мүмкүн. Ушул секундтан баштап Кыргызстанда эки эле оппозиция бар. Бирөө сырткы күчтөр, ошого жалданып акча сураган Кыргызстандын кээ бир саясатчылары жана бандиттер. Калганыбыз бир экенибизди далилдей алдык. Мени эч ким кошоматчы деп айта албайт. Атамекен фракциясын эч ким кошоматчы деп айта албайт. Ушул мүнөттөн баштап президент Сооронбай Жээнбековго ким каршы чыкса, мен аны Кыргызстанга каршы чыкты деп айта алам. 3 ай саясий мораторий жарыялайлы. Бүт бары кыпындай эч нерсеге айзбайт. Балаң кул болса, кызың күң болса, өзүң тышкы күчтөрдүн саясаты менен жашасаң. Ошон үчүн мен, урматтуу депутаттар, 5 жыл бою бизди тепкилешти, жаман көрүштү, туура кылышты. Бирок бүгүн чөгөлөп туруп кыргыз элинен кечирим сурайлы. Ушул катастрофага алып келген күчтөрдүн бири ушу парламент болчу. Кыргыз эли бизди кечирип коюңуздар. 5-нен 13-нче чейин Кыргызстанда бийлик болгон жок, конституция болгон жок. Ошого биз күнөөлүүбүз. Бирок бүгүн ошол күнөөнү жууп, биз бир кадам алдыга чыгып, конституциялык укуктук талаага келдик. Кыргызстан эгемендикке бир кадам алдыга жылды. Биз таркап кетпей, Канат Кадыканыч, эртеңден баштап иштеп, ушул кризистен чыгуунун жолдорун иштеп чыгышыбыз керек. Негизги принциптерди Алтынбек Турдубаевич айтты. 0-2 форманы жокко чыгарышыбыз керек. Бөгөттү 3-кө чүрүшүбүз керек. Андан башка да 2 жагдай бар. Баарыңар жакшы билесиңер. Шайлоого 2 күн калганда түнү криминалдар иштерди. Жанар, укпостор тынчыраак. Кимде ким шайлоодо криминалдык топтун лидерлери, аким, РОВД, генерал шайлоого киришсе, приравняется к убийству. Адам өлтүргөнгө бар. Десек, эч ким кийлигишпейт. Экинчиден, кайсы партия акча таркатса, биринчи ошо округдагы кандидат талапкерлик алынат. Экинчи жолу кармалса, лидер алынат. Үчүнчү жолу партия салынат. Ошондо акча бул рынокто иштебей калат. Муну кылбасак, декабрда кайра кайталанат. Биз ачуу сабак алдык. Ачуу сабак алдык. Эми туура жыйынтык чыгаралы. Бири-бирибизди күнөөлөбөйлү. Биз бир элбиз. Биз бир журтбуз. Биз бир мамлекетпиз. Суверенитет деген бул жөн эле шайлоо эмес. Кыргыз өзүңдү өзүң башкаранга алың жетеби? Аң сезимиң жетеби? Же бийликти талашып атып, улуу Кыргызга гана турагандай урайбы? Ушу жерге келип анан бөлөк өлкөнүн бандиттери башкарабы деген сөз. Эгерде эртең Кыргыз эли чечим чыгарса, 120 депутат кийинки шайлоого барганга акыңар жок десе, мен ошого макулмун. Макулмун, эгерде мамлекеттин кызыкчылыгы бийик. Бизге 3 ай бар. Партиялык кызыкчылык дегенди жоготкула. Коммунизм курса 38 СДПК депутаты курбайт беле 5 жылда. Бир да фракция, бир да партия Кыргызстанда коммунизм кура албайт. Чогулуп гана курабыз. Ошон үчүн партиялык кызыкчылыктарды, фракциянын кызыкчылыктарын, региондордун кызыкчылыктарын, диний кызыкчылыктарды артка таштап, мамлекеттик кызыкчылык биринчи орунда. Конституция орунда калсын, президент орунда калсын, спикерди колдойлу, легитимдүү өкмөт шайлайлы, эртеңден баштап
өткөн шайлоодогу кемчиликтерди оңдоп, 2-3 айда чыныгы, нагыз атаандаштык негиздеги парламенттик шайлоону өткөзүп, анан конституциялык кеңешмеге келели. Эртең кантип сиз ошо парламентке өтпөй калган, ызасы бар 7-8 партия бар. Замандаш, Иман Нуру, Бирбол, Ордо, Атамекен ошолорду кабыл алыңыз. Алар бул процесске аралашпаса калыстык болбой калат. Биз бүгүндөн баштап конституцияны, законду бир да тамгага, бир да секундка бусканга арыбыз жок. Себеби бизди дүйнөлүк коомчулук карап турат. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү сиздердин аракеттериңизге мен ыраазы болуп отурам. Biz dagı bir 10 gün uşul rejimde işleşimiz gerek. Biz 10 gün bir dagı zakondu, reglamanты buzbaşımız gerek. Biz 10 gün, biz Atameken, Birbol, Önügü, SDPK, Respublika unutkula. Biz fraksiyabız. Biz parlamentbiz. Biz bir өлköбүз. Eğer de өлkөнүн кызыкчылыгы oyun birinci orunda tursa, fraksiya partiya ikinci orunda. Урматтуу депутаттар, эртең ушул режимде иштөөгө чакырам. Бүгүн ар кандай себептер менен келбей калган депутаттар келсин. Биз азыр бир кадам алдыга кеттик. Биз азыр мамлекетти сактап калдык. Биз азыр бир муштум болуп, биз азыр бир өлкөнүн балдарыбыз. Биз азыр бир токойдун кушуна окшошпуз. Биз азыр бир айылдын балдарына окшошпуз. Урматтуу депутаттар, мамлекетти сактап калса болот турбайбы? Жөнөкөй нерсе турбайбы? Ошол амбицияларды биз мамлекеттин ызычынан баш ийдире берели.